Дагы бир жолу ассаламу алейкум, урматтуу Бишкек кабар YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Кандайсыздар? Ден соолуктарыңыздар жакшыбы? Туугандар, биз волейболду бүтүрүп кайттык. Өтө мыкты оюн болду. Баарыңыздарга келип көрүп бергениңиздер үчүн чоң ыраазычылыкты билдиребиз. Ошондой эле түз эфирден колдоо көрсөтүп, жеңилип жаткан учурда дагы жаман сөздү жазбай, жакшы ниеттерди кылып, жакшы сөздөрдү жазып колдодуңуздар. Баарыңыздарга ийгилик, ыраазычылык билдиребиз. Oyun kандай oldu tuğanlar, men kıskaça aytıp koyayım. Birinci tayımda bizdin mekendештерибиz öte mıқты özlerinden özgüçeliğini көрсөтүп, birinci raundda öttük. 25 kança oldu? 25, почти 16, 10 очко, 9 очко артта калтырып утканбыз. Экинчи раундда тажик тарап катарынан утту. Азыр точно эсептей албайм. Биз 1-0 кылдыкпы, алар 1-1, 2-1 кылды. 4-нчы раундда туғандар өттү. Биздеги сөз бар го, comeback дегенчи. Comeback кылды биздин мекендештерчи. Өтө сонун. Бул кандай болду? Туғандар 4-нчы тайымда тажиктер бир эле топ алып койсо, бизди утуп коймок болчу. Кыргыздарда ушунчалык мындай ишеним, дух акыркы убактарда пайда болуп калды десем болот. Өтө мындай колдоп ачуулангандар дагы болду, сөгүнгөндөр дагы болду, жакшы ниет кылып, дуа кылып тургандар дагы болду. 24-19 болуп турган кезинен кыргыз мекендештерибиз кандайдыр бир жүрөктөн чыктыбы, же кандай болду биз дагы түшүнбөй калдык. Кейбирки отурушта отурган мекендештерибиз ошо биз жеңилебиз деп чыгып бараткандарды көрүп туруп, биздин оюнчу, биздин жигиттер, биздин мекендештерибиз деп мындай жүрөктөн ойнай албайт окшойбуз деп жеңилүү сезимдер ичинде боло баштаган кезде эмнегедир акыркы бир эле топ калганда баары ордунан туруп чоңкап эле бакырып колдоп калдык. Биз ойлогонбуз, уже кеттик, жеңилдик кеттик депчи. Элестетиңиздер, 19дон сразу 20 болду, 21 болду, 22 болду, 23 болду, 24 болдук. 24 болгондо поляга чыгып кеттик баарыбызчы. Кубанганыбыздан ушунчалык кайтып келип 6 очко, элестетиңиздер, 6 очко чуркап барып жеттик ошогочу. 24 болгондо тажик туугандар 1 очкону алып 25 кылды. Кайра биз 25, алар 26, биз 26 кылып, кайра биз 27 кылганда алар дагы теңдеди. Бирок жок, кандай болбоду. 26 алар болду, 26 биз кайра 27 болгондо акыркы үмүттеп катуу колдогондо биздин мекендештерге 1 очко кошулду, жеңдик. 28-26 болду. Өтө мындай көрүүчүлөрдүн күйүтү көтөрүлүп терлегендер дагы болду да. Ушунчалык колдопчу. Трибунадагылар эч ким калган жок. Баардыгы ортого чыгып алып колдошуп, ушунчалык мындай биз жеңип атабыз, колдошубуз керек деп ортого чыгып колдоп берип турушту. Кийинки оюнда ушунчалык колдогондугубузда же дагы кандайдыр бир нерсе болду десем болот да. Тажиктерди 5-1 кылдык. Башында эле 5-1, 6-1, 6-2 кылгандан кийин алар бир аз көтөрүлдү. Андан кийин эле 8-2, 8-3. Ошо точно эсептей албайм, бирок ошол 14-11 болгондо акыркы үмүт биз жеңебиз деп катык турганда акыркы топто аутка кетип биз жеңдик. 15-11 эсебинде. Жалпы таймдын раунду боюнча эсептегенде достор 2-3 эсебинде биз тажик туугандарды жеңип алдык. Акыркы мүнөттөрдө туугандар, азыр видеону көрүп чыксаңыздар болот. Мындай катуу колдоп, ушунчалык күйүтүүбүздөн чыдабай бакыргандар дагы болду арасындачы. Кээ бир мекендештер четте отуруп алып, ыйлагысы келип, ушунчалык жүрөктөн чыгарып колдогон мекендештерибиз дагы болду. Аларга сөзсүз түрдө ыраазычылык билдиребиз. Дагы бир нерсе айта кетчү нерсе, бирок бир аз маданият жагынан ката кетип калдык десек болот. Себеби бир эмес, 3-4 жолу биз очко алып аткан кезде, ошо дагы кембек кылып кайра жеңип бараткан кезде ортого чуркап чыга койдук 5-6 жолу. Бир аз жаман жагыбызды дагы көрсөтүп калдык да. Ошол нерселерди мүмкүн болушунча кылбаганга аракет кылышыбыз керек. Маданият жагынан биз себеби бөтөн жердебиз, бөтөн элде ынтымактуу, биримдик менен катуу туруп, катуу кармап, тартиптүү болушубуз керек. Ошо туугандар, келип көргөнүңүздөр үчүн чоң ыраазычылык билдиребиз. Видеолар жаккан болсо, сөзсүз түрдө лайк басып коюңуздар. Ошондой эле
биздин оюнчуларыбызга айта кете турган сөздөрүм ошо келечекте буюрса мындан дагы күчтүү оюнчуларыбыз чыгат деген үмүтүбүз чоң бар, үмүт кылабыз. Дагы деле алдыда ойной турган оюндар көп. Бул биринчи жана акыркы эмес, дагы мындан дагы көптөгөн оюндар болот. Видеонун аягында дагы бир нерсени айтып кетейин достор. Ошол эле биздин кыргыз мекендештерибиздин арасынан бүгүн финал деп атайын Бишкектен дагы келип, Оштон келип, оюн көрсөтөм деп келип кеткендер болуптур. Аларга биз сөзсүз түрдө ыраазычылык билдиришибиз керек. Мындан ары алдына койгон ийгиликтерине жакшы сөздөрүбүздү айтып, каалоо тилегибизди айтып, колдоп коюшубуз керек. Буюрса, баары алдыда. Көрүшкөнчө аман болуңуздар, аман жүрүңүздөр.